Арбаңыздар, ардактуу телегөрүүчүлөр, эс алуу күнүңүздөргө ортоктош болгон бул кечте кайрадан 7 каналда чай үстүндө сырдашуу берүүсү. Ал эми бүгүн студиябызда кадырлуу өзгөчө конокторубуз бар. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, бизден алыстабаңыздар, алдыда тааныштырабыз. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал, таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Өзүңүздөр билгендей эле, чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө өзгөчө биздин студиябызга дегеле келген конокторубуз менен сырдашууга өзгөчө көркүнө көрк кошкон Пиала Голд компаниясынан берилген пиала чайын айтып кетпесек болбойт. Пиала чайы өзгөчө жагымдуу атмосфера тартуулагандан тышкары дагы өзгөчө даам, артыкчылыктар дагы керемет десек болот. Ал эми дагы бир белгилеп кетүүчү нерсе, ушул декабрь айынын аягына чейин Пиала Голд компаниясы тарабынан жалпы сиздер үчүн атайын лотерея ойнотулуп жатат. Андыктан барыңыздар, чамдаңыздар демекчибиз. Ал эми бүгүнкү эфирибизге өзгөчө коомчулукта өзүнүн орду бар актер, актрисалар келип отурат. Алдыда тааныштырып өтсөм, Абды Кадырматов байкебиз жана Гүлзат Мускаева эжекебиз. Ал эми Кундуз Акиева жана Айша Байсакова. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Маанайыңыздар жакшыбы? Кандай келип алдыңыздар? Жакшы. Алгач эле келиңиз, кыргыз элибиз менен амандашып алыңыз. Абды байке. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Здравствуйте, кыргызский народ. Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргызстандын тургундары, замандаштар, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Келе аткан жылыңыз жакшылыктын, ийгиликтин, тынччылыктын жылы болсун. Кундуз эже. Саламатсыздарбы, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен жакшылыктарды каалайм баарыңыздарга. Бардык кыргыз элиме жагымдуу салам айтам. Сиздер менен көрүшүп атканыма аябай кубанычтамын жана келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Негизи эле мына кыргыз элибиз менен дагы амандашып алдыңыздар. Анан 2 күн мурун 21 декабрь эле ал күндөрдө өтүп кетти, Анан сөздү ошондон баштагым келип жатат. Анткени бүгүн Абды байке, Гүлзат эже маңдайымда отурат жаркылдап. 21 декабрь жөнүндө сөз кылып калганымдын себеби Акыры заман деген кинону азыр баарыбыз эле билебиз, көпчүлүк бир учурда уудуда болуп жүргөн учурда тартылган тасма эмеспи бул. Анан ошол боюнча сөзүмдү баштагым келет. Абды байке, келиңиз. Биз аны мындай бир чети тарбиялык мааниси бар. Мисалы ошондо бир уудуу болуп, ушуна кыямат кайым болот экен, мынтет экен деп чындап ошого жүрөгү менен берилип, ишенип алган адамдар да болду да. Даярдангандар болду. Биз өз көзүбүз менен көрдүк. Магазиндерден алып, подвалдарга ушундай бир кандайдыр бир вагондорду коюп, ошентип даярдангандар болду да. Аны өзүмчө күлүп, ага мен да ишенип өзүмчө. Ишендиңиз эл ушун ишеничтүү адамдар айтып атса, анан кантип ишенбейсиң? Шаарда свечаларда калбай калып, калбай, анан ошого бир күлкүбүз келип, бир чети ишенип ишенбей, анан бир Алла чечет да, бир мына Кудай бар да, ошо Кудай чечет, бир Алла чечет. Анан ошону билбей эле анан акыры заман болот экен, мынтет экен, уже тогошуп калыптыр мындай деп. Ушундай нерселерди угуп анан Рустам менен сүйлөшүп анан ушуну тартып көрбөйлүбү, комедия кылып анан тартып баштаганбыз. Баштаганда бизде эми кар болбой эле, кар жок болуп калды да. Декабрда кар жок беле ошол? Ошондо жок болчу. Анан нарында кар бар экен. Анан Атаянан барып анан нарынга барып тартканбыз да. Анан тарттык, эми ал кино бир чети тарбиялык мааниси жакшы да, ал кинодо. Кошуналар менен алака, кошуналар менен мамиле, анан ушулар тууралуу да. Жаштардын багыты көп чагылдырган ошол кинодо. Гүлзат экөөбүз ошондо да үшүп палаткадачы, билесиңби? Ооба, аябай нарын суук экен да, чын эле суук экен, баягы тартылган. Суунун жээги суук болот го, нарын дайрасынын жээгиндеги эле Московский деген райондон тартканбыз, нардын кире беришинен. Аябай суук болуп, улам чай беришет, кофе беришет, ушундай тартылган.
Ал кинонун баягы максатын, тартылышын бул Абдыбайка айтып кетти. Эми мен образдарга келсем, мисалы бул Абдыбайка экөөбүз ушу менен мына Кудай буйрса алдыда дагы бир жаңы кино тасмабыз чыккан турат. Ушу 3 кинодо экөөбүз партнер болуп ойнодук, аял күйөөсү болупчу. Түгөйлөр болуп ойноп атабыз. Баягы эркектер экиде мен ушундай бир ажаан эчтекен, эркекке бир бийлик бербеген, өзүнүкүн бербеген ушундай көкбет аял болсом, 21 декабрда ошону эле тескерисинче күйөөсү эмне десе, ошо күйөөсүнүн айтканынан чыкпаган, күйөөсүн дегеле бир Кудай туткан бир аялдар болот го. Жоош, момун, ошондой аялды ойногом да. Ошондон кийин бул мага ишенбей калган да. Сабаттан болбойт экен, болсага ишенич жок дегенден кийин мага монтип каршы сөздөрдү айта баштады да. Ошо буйрса Мореке 3 кинодогу менин 3 образым 3 башка болду. Аябай ушунусу мага абдан жакты да. Баягы эркектер экиде болсо ажаан, эчтеке өзүнүкүн бербесем, 21 декабрда тескерисинче күйөөсүн ичкен аял болсо, а Мореке 4-чүдө эркектер 4тө болсо, мындай түз жүргөн аябай жакшы аял да. Күйөөсүн жакшылыкка үгүттөп, баардыгын жакшы жагын көрө берген жакшы аялдын образы болду. Гүлзат эже, 3 ролдо 3 башка мун деп калбадыңызбы? Анан жашоодо кандайсыз? Жашоодо мен мындай айымсыз. Баягы өзүмдү мактаган туура эмес болуп калат. Ооба, мен беренчи бул. Сиз баягы өзүн жакшы эле, мунун жолдошу Ырысбек деген өз дагы театрда иштеген өнөр адамы. Булар Токтогулда турушат, өзү ат башчылык болот го Гүлзат. Бирок Токтогулдун Үчтерек деген айылында турат. Анан Ырысбек мурунку кинолорго дагы бизге катышкан. Анан өз аябай жайдары ушунчалык жакшы жигит. Биз үйүнө дайым, биздин үй бүлөлүк катташыбыз бар да. Дайым катташып турат. Анан үй бүлөдө бул аябай мээнеткеч. Чын. Азыр деле жөжө чыгарып атат. Үйүндө жөжөлөрү бар. Кышында жөжө чыгарып, барып келет окшойбуз бир күнү. келиңиздер. Огородун айтсаң эмичи, быйыл жайына барганда огороду, картошка, пияз бардык эмелер өсөт экен. Мал кармашат, ошо айылда турушат. Жакшы, аябай мындай камдуу жүрүшөт да кышкыга. Анан дагы экөөңүздөр эриш аркак болуп кино тартып атканда дагы баягы аялы күйөөсү болуп аткарып атпайсыздарбы? Анан бирок мындай көп ролдорго аткарасыздар. Анан ушундай учурлар болду беле, түшүнбөстүктөр. Сиз аябай эле мактап койдуңуз да, тиги Гүлзат эженичи. Ооба, немеде баары экөөбүз немеде бул образ аябай жакшы чыгыш үчүн экөөбүз мындай мамыр жумур деп коет го кыргызча, ушундай болушубуз керек. Анан мен каалаган баягы партнерду бул аке көрсөтө албай калат же аке каалагандай партнерду бул көрө албай калат. Анан сен могу жерди монтпейсиңби, монтуп атпайсыңбы, сен могу сөздү мынтип атпайсыңбы деген болот. Ал талаш тартыш болуп кетет. Болот. Урушуп кетет. Мындай мынтсең, сен мага мындай реплика берсең, сен мага мындай эме да, мындай пас берсең, анан мен гол киргизем деген сыяктуу. Мындай болуп атат да. Бул турмушта мен өзүм баягы аял болгону менен мен өзүм эркектей ушундай жүргөн аялмын да. Анан бул Абдаке бул өзү дагы нежный, негизичи мындай назик, анан жан дүйнөсү да назик киши да. Анан эле бирдеке жанагы эркектер экиде мынтип чабышып урушуп кеткенде экөөбүз башта дегенде эле экөөбүз мотор дегенде эле кетебиз десек эле колум берип салдың Гүлзат, катуу чаап ийдиң, катуу кармай ийдиң дейт да бул киши наоборотчу. Жок, ушундайыңыз бар. Мындай жан дүйнөсү ушундай киши, бул кишиничи. Анан эми баягы немеде таарынышпайбыз да, биздин эмгегибиз ушул. Эми жан дүйнө назик деген өнөр адамдар ошондой болот да, негизичи. Мисалы бирөө комментарий жазып, мындай туура эмес бир комментарий жазса, кечке ойлонуп, аябай ушинтип жазып турда депчи. Кайра ошону өчүрүп, ушундай боло бересиң да. Көз алып беш керек. Бирок сиз көп жылдан бери эле бул тармактасыз да, анан бирок дагы деле негативтерге көңүл бурасыз. Бурат. Ооба, мага көп антип көп негатив жазчу эмес да. Анан бирөө бир жол жазып койгон экен, ошондон кийин анан аябай жаман болгон да. Анан комментарийлерден коркуп турам. Мактайыр ошол жака көнүп калсаңар керек да. Бирок мен билгенден сизди көпчүлүк көрөрмандарыңыз жакшы көрөт. Жакшы көрөт, жакшы көрөт. Рахмат элиме,
Элиме рахмат, журтума рахмат. Даже жаш балдар да жакшы көрөт. Мектеп көрсөң ушунчалык ороп алат маймун көргөнсүп. Абдыбайке Гүлзат эже, мына ушул 21 декабрь жөнүндө дагы сөз кылып калбадыкпы? Ушул тасма боюнча азыр кыскача көрсөтүп алалы, андан соң маегибизди уланталы. Тоого барып, ушул күндөрү жашап туруңуздарды өтүнөм. Ал аламат күнү ар кандай нерселер болуп кетиши мүмкүн. Тамак ашыңарды кенен камдап алгыла. Эй, эмне? Свет өчөт. Шийинип атасың. Шамдан көбүрөөк алгыла. Ширеңке алгыла. Айымкан. Ал, бияктамын, Шашылыш билдирүү. Эмне болду деги? Тынччылык. Кыямат кайын болот экен 21 декабрда. Вот так. Акыр заманбы? Акыр заман. Сен аны каяктан уктуң я? Алынбай интернаттан окуп тур. Ошо. Өлөп турбайбызбы? Мен азыр газы дейм, кебиз. Бозук дейм, чалганын жатасың, уктуңбу? Ооба. Газы! Бурду! Эй. Тур ойда, эй. Бутусун эле жата бер, не обязательно көтөрүш. Кайдан билейин ай. Жаман экен го мунуң ай. Түшүндүңбү кемпир? Түшүндүм. Аман калсак, анан каалашыңча көтөрө бересиң. А вы единственный человек, мужчина, который остался на этой земле. Силер экөөң тең келгилечи мен жаныма. Бириң оң жагыма, экинчиң сол жагыма. Оң жагыман оң ул, сол жагыман сол ул таразда таң көрү. Ой! Ай, эмне болду ай? Эмне отасың ай? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ай, эмне болду жаным ай? Жаман түш көрдүңбү? Тур шунаракай. Ай. Эмне болду? Эңдирайын. Тынччылыкпы дейм? Тим эле болбойсуң, негир менен. Эмне? Сендемдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзү зылтырып чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал. Таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Жыйырма биринчи декабрь тасмасы чындыгында көрүп алдык, өзгөчө сон тартып алган. Эми бул тасма чында көпчүлүктүн көңүлүнөн орун тапкан тасма да. Муну кимдер гана билбейт, баарыбыз билебиз. Анан азыр сиздердин эркектер 4 тасмасына дагы өзгөчө образ жараткансыздар. Ага дагы азыр кайтып келебиз. Андан мурун жанадан бери ойлонуп калдыңыз. Ал эми Кундуз эже сизге сурообузду атайын. Эркектер 4 тасмасы алгачкы тартылган тасмаларымдын бири болду деп айтып калбадыңызбы? Ошол боюнча сурагым келип жатат. Кантип тартылып калдыңыз? Кандай ролду аткарасыз бул тасмада? Буга чейин негизи эпизоддук ролдорду аткарган Пашаламан жана ушу Рустам Аташев тарткан Экс Тумар дегенде эпизоддук ролду аткарган. Анан Экс Тумар эметкенен байланыш деле жок болуп калган. Анан бир күнү ошо Рустамбекке чалып калды, сен кызыкчу элең. Өзү Рустамбек ошо жаңы кызыгып жүргөндөргө аябай көңүл бөлөт. Анан бир күнү чалып калды, сен кызыкчу элең, ушундай эркектер 4 тартып атат дегенде эле макул болуп келип калдым ролго. Касымдын аялы болуп аткарам. Бияктан эми Касым канчанчы аялысыз? Биринчи элеби? Биринчи аялы. Касым ошо экинчи аял алам деген үчүн ошон үчүн кырылып эле ошо эпизодум ошол да. Ошон үчүн жүрөм. Роль жаратуу кыйын болгон жокпу? Роль жараттуу бир аз кыйын болуп, бирок үйрөтүп жакшы мындай эме кылат да, направление кылып үйрөтүп турса эле ошо
алып кете алат экенсиң да. Өзүңүз аябай кызыгасыз негизи эле. Өзүм мурун кызыкчым, кийин кызыгым кайтып баратканда чалып калды, анан бирок эми ошо азыр кайра кызыгып баштадым. Эми дальше дагы Кандай алдыда сунуштар түшүп атабы? Кандай кинолорго тартылдыңыз? Насихат кабылдайбын, Кечкен махаббат деген киносу жаңы тартылып баштады, ошо. Ошого тартылып баштадыңыз. Тартылып баштадым жаңы. Жакшы. Ал эми жанында эле супсулуу болгон Айша айым отурат. Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы, рахмат өзүңүздөр. Негизи сиздердин дагы бул алгачкы тасмаңыздарбы? Ооба, мен деле ушул сыяктуу биринчи буга чейин кыска эпизоддорго ойноп жүргөм. Мен сиздердин махабаты 4-тө ушул эпизод ойноп, ошол жактан Рустам байке менен таанышып калгам. Анан кызыгуучулугум негизи эле аябай актриса болгум келет, кичинекей кезимден эле. Ушинтип кызыгып, ал жака дагы уже кино бүтүп калды дегенде болбой эле бара алган болчумун, тартылам деп. Анан Рустам байке ушул жаңы чыгып келет жаткан жаш таланттарга колдоосу аябай эле мындай эме экен да, күч экен, ошолорго жардам берип алып чыккысы келет экен. Анан мен дагы кызыгым болгон үчүн мага дагы ошол кино тасмага чакырып тартты. Эркектери 1, 2, 3тө тартылган эмессиз, анан 4-күнгө тартылыпсыз. Кандай роль жаратасыз бул тасмада? Бул тасмада мен ырчы кыздын ролун аткарам. Анан бирок бир аз байлык мындай атактуу болуп чыккым келет, бирок атактуу болуп чыга албай жүргөн кыздын ролу. Анан кийин бир аз байлыкка кызыккан, эптеп ошо кантип чыксам деп роль ушундай болот да. Терс каармандын ролу. Бир аз терс каармандык азыр. Жашоодо деле ушундай нерселер кезип атпайбы, мисалы байлыгына кызыгып, мындай чоңдор менен сүйлөшүп кеткендер, мен да ошол атактуу болуп кетейин деп бул жактын жолдошу менен экинчи аял болуп калгансыз. Ошого жакындап боло жастады да. Аз деп турду, Бузу эле жастады. Кыйын болгон жокпу? Жок, мага кыйын болгон жок. Негизи жардам берип атыштым. Ага аябай эле анткени чоң кино тасмаларга эми кошулдум. Рустам байке жардам берип көргөзүп атты, кандай болгон. Бул жакта Кундуз эже, Гүлзат эже, Абду байкелер жардам берип. Сага эң кыйыны могу бар чачың жулганда ошол. Ушул кыйын болду, ошол жеринде бул жактан келип чачым жулган жери бар. Ошол жеринде бир аз кыйынчылыктар болуп калды. Кундуз эжени көрүп, мен ал образды элестете албай атам да, анткени жашоодо аябай жакшы айым көрүнүп атат. Кандай келиңиз ушул? Кененирээк айтып бериңизчи. Ошол чачын жулганда бул образды аябай жакшы кирип аткарды да Рустам байкечи. Чачын жуласын, эмне аласың, чачын аябай мындайча айтканда тапшырма болду да. Анан мен эми чачын жуулуп кантип эме кылам, бул эми мен кызым менен тең, мындай жашоодо кызым мен балам менен тең да. Анан кантип чачын жуугам, мен баягы тапшырма болгондой аткарыш керек экен деп анан кийин баягы аткардым да эмичи. Бирок уялдым да. Кантип келдиңиз эми ошол образга? Аны кинодон көрсөңөр башкача. Мисалы биз баягы театр окуучайым бүткөнбүз, театрда иштегенбиз. Образды чыгарарды өзүң алдыңа бир максат коюп, өзүңө задание коюп, анан аткарылат да бул нерсечи. Биз да ошо Кундузду үйрөттүк, айттык да. Мисалы лично мен айтмай, Кундуз, сен өзүң родной күйөөңдү бирөө тартып кетип атса, сен аны укпасаң, күйөөң прямо азыр эле мынтип эле аял алып атат, тетиги кафеде ушинтип той болгон атат десе, сен ошого кирсең, ошону ойлоп көрсөң кандай болот элең депчи. Ошо сен кинодо эмессиң, сен уже күйөөңдү тартып кетип атат деп. Образга негизи эле Кундуз эже ошо айтып атты да, кантип эми чачыңды жулам деп. Алыстан эле ушинтип мага кыйкырып ушинтип коет. Мен өзүм айттым, жулабыз коркпой эле чачымды депчи. Андан кийин анан чачымды жуулуп баштады. Жуларыңыз, мен көнүп калгам. Айттым. Жуларыңыз эми кино үчүн жуулунду. Бул баягы бир эле тартылып калган жок да. Ооба, кайра тартып аттык эми. Ай, дөйлө кыйкырып чук жулган сайын эле. Ошо башы мояга шалага келип калыптыр. Башыңыз оорубай эле азыр? Жок, сон кино үчүн. Баягы кино үчүн канчалаган эмгек дегендей. Анан ушундай роль жаратыш негизи эле кыйын болуш керек. Баягы көргөн адамга оңой эле сезиле берет да сырттанчы, бирок анын артында канчалаган түйшүк, эмгек бар да. Анан мен азыр эркектер 4 тасмасына кайтсам, ал эркектер 4 тасмасында дагы жубайсыздар. Урушпайсыздармы анда? Урушасыздар. Талаш экөөбүз өмүр бою бир немеге келбеген семьялар болот го. Аялыныкы күйөөгө жакпайт, күйөөсүнүкү аялына жакпайт. Бирок бир түрлүү эле аябай жакшы мамиледе болуп калышат, бир түрлүү эле талашып, ушундай семья бар го, биз ошондойбуз.
Эркектер 3дөбү же 2дөбү? Мадина. Мадина өлөт. Мадина өлөт, өлбөйт деп урушуп аябай ошол жериңиздер мага жагат да. Ошону аткарып бербейсиздер мындай кыскача. Бир образга кирип келиңиздер. Жаныңыздардан көрөйчү мен. Жаныңызданбы? Ай, жанагы кинодогу Мадинанын өлүп калган өлө жаман я. Ой, жана минт эле секирип кетип өлүп калды го. Зина өлөт. Зина. Айланай, Мадинасы өлүп калды. Кинодогу? Ошону айтып атам, ай. Мондай столго чыгып туруп, монтип секирип кетти го. Зина өлөт. Мадина өлөт. Зина өлөт. Мадина өлөт. Зина. Мен Мадина дедим, Мадина өлөт. Мен да коркуп кеттим азыр качан. Жакшы. Абдубайке, айта кетсеңиз, негизи эле көп жыл болуп калды, сиз негизи бул тармакта жүргөнүңүзгө, анан негизи эле сиздин жан дүйнөңүз каалаган кесип да бул. Анан ушул чыгармачылыктан эмнени таптыңыз, эмнени жоготтуңуз? Баягы көп жыл сиз ушул тармакта жүргөн инсан катары сизге ушундай суроо бергим келип турат. Эми баягы мындай экен да. Бала кезден бизде мектепте окуп жүргөндө кесип тандоо деген бир ушундай бир сабак бар эле. Сабак эмес, эми кесип тандоо деген бир тапшырмалар болчу эле да. Сен келечекте эмне болосуң деген. Ким болгуң келет? Ким болгуң келет деген ушундай бир тапшырмалар берилчү. Ошондо кээ бир классташтарым летчик болом, врач болом, ушундай нерселер жазчу эле. Ошондо мен жазыпмын, мен ырчы болом деп жазыпмын да. Ырчы болгуңуз келген ырчы болгум келип, өзүм ошондо эле кичине бир гармон ойночумун. Анан ошо искусствого ошондо эле бурулган экен да. Ошо 3-класста экен мен. Азыр деле ошол биздин Аксы районундагы Кой Таш айылында мектепте ошол архивинде сакталуу да. 3-класста мен ошону бир 4-5 жыл мурун барып көргөм. Ошондо ырчы болом деп жазыпмын да. Кийинки 2 жылдан музыкант болом деп жазыптым, иши кылып. Ушул эле чөйрөдө. Ушул чөйрөдө келатам. Ушул чөйрө менен келатам, биринчи ырчы болгум келчү. Анан баягы өзү бир жолго нукка салып коет экен да. Бул искусстводо кайсы сенин кызыгың эмнеде көбүрөөк. Сахна өзү сени таап берет да, тандап коет. Ошентип жүрүп анан кичине кудул болуп жүрдүм. Анан эми алып баруучу тамада ушундай нерселер башыбыздан өтүп жүрдү искусствонун артында. Анан ошонун аразынан эле ошо киного дагы багыт берип калды Урустам. Ошо менен кино тармагында жүрдүм. Азыр Казакстанда да көп жүрдүм. Көбүнчө мен Казакстанда киного тартылып, Казакстанда бир 2 фильмге тартылдым. Биякта 5 фильмге тартылдым го. 5-6 фильмге. 6 фильм. Анан эми казактарда актер деп билбейт, алар да мени как сатирик катары, алардын өздөрүнүн мындай өздөрүнүн кудулдары катары таанышат да. Жакшы. Анан негизи эле эми азыр роль жаратуу сиз үчүн оңой эле болуш керек, канча жылдан бери? Мисалы ар бир адамдын өзүнүн образына жараша ылайык кулк мүнөзүнө жараша роль бериш керек да. Мисалы мага бир чалдын ролун мен аткара албайм. Мага мындай трагический фильмдер аткаранга болбойт, аткара албайм. Мага ушундай бир өңүмө дагы бир комедийный фильмдер кирет экен да мен. Ошол демек сиз дагы баардык эле сунушталган ролдорду ала бербейт экенсиз да, баш тартасыз. Аткара албайсың, ооба. Өзүңүзгө ылайыктуусун тандап алат экенсиз да. Жакшы. Алдыдагы кандай пландарыңыз? Алдыда буюрса пландарым көп эле. Эми негизи ошол кино тармагында эле кетейин деп атам. Буюрса бир чоң актриса, Татуу Турсунбаевалардай болгон актриса болгум келет. Буюрса эми ал үчүн сөзсүз түрдө эмгектениш керек, аракет кылыш керек деп ойлойм. Буюрса эми башталып атат меники. Бул биринчи гана чоң кино тасмаларым. Мындан кийин дагы ушундай бир кино тасмалар менен иштешип, өзүмдүн
кыялдарымды орундатам деген ойдомун. Эч ким күйөөсүнө экинчи тийишпейм деп кой. Негизи жашоодо жок анда. Дебейсизби? Образ ошондой болуп калды. Элге жакса мен албетте кубанычтамын. Ошол образды жеткирип аткарганым үчүн ал деле мен үчүн эми сыймык да, жеткирип аткарганым, элдер ошого ишенсе. Сизге ийгилик анда кыялыңызга жетиңиз. Кийин өзгөчө образдарды жаратып, мыкты актриса болгондо дагы бизге келип кетесиз да. Көрөсүз. Биздин эфирибиз дагы жарым сааттык эфирибиз дагы соңуна келип калды. Саналуу гана убакыттар калды. Анан албетте сиздерди куру кетирбейбиз. Алгач биздин Пиала Голд компаниясы тарабынан белектерибизди тапшырып коелу. Пиала чайы сизге берейин. Рахмат. Чоң рахмат. Үйүндө негизи чай демдегенди жакшы көрөт эмеспи, чай ичип. Ал эми кружкасын сизге берейин. Рахмат. Биздин ушул негизи эки белек берилет. Сиздер таарынбайсыздарго деген ойдомун. Мен ушул светти аябай жакшы көрчүмүн. Сизге буйрук турду. Башына салып алыңыз. 7 канал сиздердин чыгармачылык жамаатка дагы чоң рахмат. Бизди ушундай чай үстүндө сырдашуу берүүсүнө чакырып, бизден интервью алып, мындай белек бечкек берип атканыңыздарга абдан кубанычтабыз. Белек кымбат эмес, пейил кымбат дейт го кыргыздар. Абдан ыраазыбыз. Жана ушундай эле мүмкүн болсо айта кетейин. Ардактуу Кыргызстандын тургундары, замандаштар, 28 декабрдан баштап Кыргызстандын Бишкектин бардык кинотеатрында эркектер 4 кино тасмасы биздин жаңы кинобуз Абдаке экөөбүздүн башталат. Келип көрүп кетиңиздер. Биздин кубанычыбызды тең бөлүшүп, бизге сын айтып, сындардын баарын түз кабыл алабыз. Келип көрүп кубанып кетиңиздер. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен дагы бир жолу жакшылыктын жылы болсун. Сиздерге дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Атайын биздин куттуу студиябызга келип, ушундай өзүңүздөрдүн сонун сырдашуу кылып, бардык жакшы нерселерди ачыктап бердиңиздер. Сиздерге ийгилик, дагы ролдорду жаратып жүрө бериңиздер. Айткан келсин сиздер экөөңөр дагы эмгектенгиле. Ооба. Кружка өтө көп бардык. Ушундай белектерге жетесиңер. Азыр капа болбогула, анткени мы заслужили, да? Сиздер менен отурганыбызга эле сыймыктап атам. Мен мисалы, анткени ушул кино тасма тартылып атканда мен 4 жашта болчу экенмин да, биринчи эркектер эме бир тартылгандачы. Ойлогон эмесмин, чогуу бир студияда отуруп, ушундай маектешип калганда сыймыктап атам. Сиздерге анда чыгармачылык ийгилик. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чай үстүндө сырдашуу берүүбүз дагы бат эле соңуна келип калды. Бүгүн биздин студиябызга келген конокторубуз Абды Кадырматов, Гүлзат Мускаева жана Кундуз Акиева, Айша Байсакова болду. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.